Assalamu алейкум айымдар, барыңыздарга кутмандуу күн. Бүгүн сиздер менен урулагмандын рецепти менен бөлүшөмүн. Ар дайым өзүм жасап жүргөн рецепт. Эң алгач этибизди маринадтап алабыз. Ага биз бир жумуртка жана крахмал, туз жана соевый соусту кошуп, бардыгын бир аралаштырып 30 мүнөткө же 40 мүнөткө коюп турабыз. Күчтүү отто эмес, орточо оттогу абалдагы кызыган майда этибизди жакшылап кууруп, андан кийин пиязыбызды салып, бардыгын ирети менен салып, жакшылап кууруп алабыз. Эти кууруганда ар дайым орточо отто кууруңуздар, ошондо эт абдан жумшак болуп бышат. Видеодо көрүп турганыңыздардай бардыгын ирети менен салып, жакшылап кууруп алдык жай отто. Бардыгы бышып бүткөндөн кийин мен болсо камырды салып, бардыгын аралаштырып алдым. Негизи камырды салбайбыз, баарыбыз эле көпчүлүгүбүз билсек керек, бирок мен ушундай кылып аралаштырганды жакшы көрөм. Сиздерге да ушундай кылып жасап көрүүнү сунуштаймын. 2 пакет камыр кетти. Көз ачып жумганча сиздер менен ушундай даамдуу тамакты даярдап алдык. Сиздер менен болгон мен Назира. Эмки көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Эгерде каналыма дагы деле каттала элек көрүүчү болсоңуз, анда азыр катталып, четтеги коңгурочону басып, ой пикир калтырганды унутпаңыздар. Ар дайым ден соолукта аман болуңуздар.